Арбаңыздар Кыргыз жұртчылыгы Зоболо масс медиасынын ысыгында чап программасынын алгачкы коногу белгилүү продюсер Тамада Астра Исмайлова. Саламатсызбы? Соңку мезгилдерде Өзбек Ажи Чотонов менен өзгөчө кайым айтышууларыңыз, пикир келишпестиктериңиз коомчулуктун талкуусунда калды. Мунун себеби эмнеде? Учурда ушул Өзбек Ажи Чотонов менен Иман Ажи деп айтышка деле ооз барбайт. Өзбек Чотонов менен ооба айтыштым. Мен Өзбек Чотоновду өтө жаман киши деген жокмун. Анткени анын жетим жесирлерге берген жардамын билем ал киши жөнүндө делечи. Бирок акыркы убактарда өзү баягы дин аламын жакшы тааныганы менен жөө-жомокту көп айтчу болду да. Айрыкча аялдарга асылган нерселер өтө көп болуп кетип атат. Өптө көп деген нерсенин эне деген бейиш деп айтылат кыргызда. Апа деген үч тамганын ичинде аяламды титреткен күч жатат дейт. Энелерге асылат. Акыркы убактарда эми улуу сөз дият жок. Ушунча келгендейин айтайын. Кыздарды жалап, канчык деген сөздөргө чейин барды. Биз өзүбүз коргобосок, аялдардын укугун коргобосок, бизди ким коргойт? Анан неге аял затынын эти базарда саткан эттен арзандап кетти? Не себептен десе айтып атат? Жылаңаш жүрүп атасыңар дейт да. Силер биз жылаңаштанып жүрүп, балтырыбызды көрсөтүп, колу башыбызды көрсөтүп жоолук салынбасак, эт кымбаттайт экен да базарда. Болбосо элдин баары эшиктин алдында жүрөт экен, элдер эшикте жүрүп эле кыздар сандарын кийип, шорттук кийип, болбосо колдору ачык жүрүп, же моюндары ачык жүрсө, элдин баары суктанып эле баягы кыздар шилек аягы эле карап калат экен дагы, эт албай эле ошо кыздардын санына тоюп калат имиш. Садыбакы Сажынын айткан сөзүнө мен түшүнүгүм ушундай болду. Бирок азыр хейтерлери жайлап атат, ал антип айткан эмес, кырккан деп. Мен монтажды 20 жылдан бери жакшы билем менем. 20 монтаждалган эмес ал сөзчү, монтаждалган эмес. Если ошол ажы болсо, чын эле динди туу тутса, ошол наоборот акыл айтпайбы, акырын айтпайбы? Эмне себептен ажынын оосунан ошондой бир жаман сөз чыгат? Неге аялдардын дене түзүлүшүн этке теңейт? Журналист катары сиздин көз карашыңыз кандай болор эле ошого? Бул жерде аябай ача пикирлер көп айтылып калды. Баарыбыз көрүп аткандай. Баягы айтып атышпайбы? Назира эже дагы ушундай кылып чыгарды. Мен жылаңаштанганым үчүн эт кымбаттап аткан турбайбы депчи. Анда мен чечинбей эле коеюн деген пикирди жазып чыкты да. Балким бир ракурстан эмес, башка бир ракурстан карап көрсөк, мындай деп айтып аткандыр. Адамдын, кыздардын кадыр баркы ушундай деңгээлде түшүп баратат, базардагы эттен дагы арзан болуп калды. Бул жерде кыздар чечинген үчүн койдун эти кымбаттап атат эмес, ошондой ушунчалык баркы түшүп арзандап атат, койдун этинен дагы, жеген эттен дагы арзан болуп баратат. Жабынгыла, кичине ыймандуураак болгула деген бир ойду айткан жокпу? Буга кандай карайсыз? Бул ойду айткан жок андай ойду. Ал ойду айтыш үчүн бир жакшы нерселерди колдонуп, бир кыргыздын сөзүндө өлмө сонун жакшы бир каймана маани менен айтылган тамашалуу сөздөр көп да. Ошол сөз менен айтыш керек. Анан бул эми койдун этинен арзандап баратат кыздар деп, анда ошондо койдун этинен арзандап баратса, булар эмнеге 2-3 катын алып үйүндө отурат? Анда ошо катындардын этин жей бербей үйүндө отуруп ал. Мен ушундай эле түшүнөм. Кыргызда кыздын атылык кыз сыйлабасы макулук дейт. Кыргыздын кызын сыйлабаса, энесин сыйлабаса, карындашын сыйлабаса, эжесин сыйлабаса, ошол энесинин, эжесинин, карындашынын, аялынын этин жеп отура берсин демекчимин. Болбосо Зоболого KG'ге келип, менин алдыма дебатка чакырам. Бул ошол биздин ажыларыбыздын айтып аткан ошол мисалдары, деп аткан ойлору, пикирлери бир башка бир нукка, багытка буруп аткан деген дагы бир ойлор бар да, мисалдар бар. Ушуга кандай карайсыз? Башка нукка буруп аткан ушул да. Айланайын 15 жашында кемпир болуп, 16 жашында чал болуп атышат. Айтайын деген 10 жашар кызга жоолук салып коет, чүмкөнтүп коюп атат, балалыгын уурдап атат. 16 жашар бала эчтеке оюн күлкү той электе, кыз менен жакшынакай сүйлөшө электе, сакал койдуруп атат атасы өлө электе. Биз кимди туурап бара жатабыз? Кайсыл өлкөгө баратабыз? Биздин кыргыздын кылымдагы тарыхы кайда калды?
Кыргыз кыздын чачын 40 көкүл өрүп, босогого отургузбай, оозго отургузбай, төргө отургузуп сыйлаган кыргыз кыздычы. Качан күн болгондо, качан эр өлгөндө жоолук салган. Ошондо да 40 күн салып, жоолукту агарталы деп кошуналары, бир туугандары келип, кара жоолукту алып, ак жоолукту артына байлаган. Бул биздин өзүбүздүн эме салтыбызда. Биздин тарыхта болгон эмес. Ушундай кара жамынган. Мисалы Арабияда Шахноза туурабы, шейхтин аялы жакшынакай эле, ачык чачык кийип эле, чачын үлпүлдөтүп эле, кайрымдуулук иштери менен алектенип жүрөт. Шейх деген бир эле сөзгө бир эле адамга тиешелүү нерсе ал, бир эле шейх бар. Биздин ажылар бир Меккеге барып келет дагы, бири-бирин шейх деп атай башташат. Ошо шейх деген сөз эмнени түшүндүрөт? Ошого өзлөрү жооп бере албай атпайбы? 33 статья, 41 беренени сурасаң ошого жооп бере албай атпайбы? Булар эмне деген дин алымы? Эмне булар? Бирөө чыгат, бир тууган менен бир тууган үйлөнө берсе болот деп. Бир тууган менен бир тууган үйлөнө берип, канчалаган оорлуу балдар төрөлдү? Канчалаган ДСП балдар жатат больницада? Бир жылда 13-14 балага кайрымдуулук жасап, боорунан бөйрөгүнөн операция кылдыртып берем. Сөзсүз ошолор бөлөлөр болот, болбосо жакын туугандар болот. 7 ай өтө элек кан алмаша элек бир туугандар болот. Боло берет, чубак ажынын стилине салып Максат ажы сүйлөп атат. Боло берет, жылжыйып. Бир туугандарга үйлөнсө деп. Кыргыздын качан салтында бар эле бир тууган менен бир тууган үйлөнсө деп. Айланайын 7 ай өтүп, унутулуп бараткандан кой эми сөөгө агарталы. Анан үйлөнүшкөн да. Түшүнүктүү. Улуттун улут болуп сакталып калышына анын ошол баягыдан келаткан маданияты, баалуулуктары, улуттук ошолор абдан маанилүү. Ушул принципте карманып келесиз. Ооба. Анан мындай болду да. Биздин кыргыз элинде учурунда биз ал учурду көрбөй калдык. Сиздер балким бала кезиңиздерде көргөн чыгарсыздар. Динге дагы каршы атеист кылып тарбиялашты, мисалы үчүн биздин аталарыбызды. Анан ошол эле учурда кыргыздык баалуулуктарынан дагы тышкары тарбиялашты. Туурабы? Анан замандын талабы менен, өзгөрүү менен дин келип баштады бизге. Анан ошонун жанында эле кыргыздын баалуулуктарын дагы алып жүргөн адамдарыбыз дагы бар. Эмне үчүн биздин кыргыз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды дагы ошолордун деңгээлинде, ошондой мисалдар менен, ошондой үлгү көрсөтүү менен, өзүбүз ошондой даана кыргыздын баалуулуктарын кармануу менен, кыргызча кийинүү менен элге үлгү көрсөтүп, анан өзүбүзгө тартпайбыз. Кыргыз деген мондай болгон, кыргыздын энеси мондай болгон, кыргыздын жигити ушундай болгон, кыргыздын баласы мондай болгон деп үлгүлөрдү көрсөткөн ким бар? Биз эмне үчүн ошонубузду көргөзбөйбүз дагы, асыла беребиз дегеним да. Биз туура суроо, эң глобалдуу маселе да булчу. Глобалдуу маселе өтө оор суроо, бул суроо жалпы. Мындайда биз жана айтып атпайсың, ошол эле убакта баягы атеисттик деп Ленин атам сүйлөгөн, Ленин атам үйрөткөн, үй борунда бек кадалып ким турган сүрөт, бул Ленин атам бир өзү деп баягы ошол атеисттик эмеде тарбияланганда деле биздин кыргызда намаз окуган аталарыбыз, апаларыбыз болгон. Көрүнбөй, жоолук салынбайды, намазын окуп, орозо кармаса таң баягы саат карабай эле күн батты, таң атты деген адамдар болгон ал убакта. Мисалы менин чоң атам намаз окуган. Мисалы да мен билем да. Анан жана баалуулуктары жөнүндө айтып келсек, чын эле ошондой болуп баратат. Баалуулуктар айтылып атат. Баалуулуктар айтылып аткан менен балык башынан сасып атат да. Үстүртөдөн айтылбай атышат. Мисалы, кечөөкү эле дөөлөттү мисал кылып алчы. Дөөлөт Манас үчүн, Мына 12 канча саат Манас айтып атат. Тияка барып канча саат Манас айтып атат. Ошонун Манасына асылдык. Айласы кеткенде дөөлөттү дагы колдон учурдук. Айласын кетип бүттүк анда. Динге аралаштырып бүттүк андагычы. Манас айтылбаш керек, Манас бул эпоэфия, Манас бул жомок, Манас деген жок болгон деп эле бир эле ушундай бир нерселерди колдоно баштадык бизчи. Айтылып атат. Мисалы кыргыздын баалуулуктарын айткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти Күмөндөр Абылов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Өткөлбай Казаков агай баштаган сонун эле адамдар сонун эле айтып атышат мисалычы. Мисалы мен жана Гүлзат Алиеванын айтканында
100% чындык бар деп ойлойм. Ар бир сөзүндө, ар бир жазганын таамай жана так жазат бул кызчы. Көп нерсе бар да. Анан эми бизди Аравияга окшоп эч ким каржылабайт экен да. Биз акчанын кулу болуп бүттүк. Bir kızımız barat dağı Arabiya barat dağı 10 günden keyin gelet dağı Bişkek parkka barat dağı 100 жолук сатып алат дагы. Алдагы маданият чөйрөсүндө өзүбүздүн кыздар 100 жолук 200 жолук сатат да колуна 130 миң долларлык айфонду кармайт дагы жолукту ошол жерде салып атат. Өз көзүң менен көрүп атасың азыр, салып атат ар кимге. Ал жолуктун ар бири 500 сомдон болгондо дагы 100 жолук салынса 50 миң сом акча. Ал акча кайдан келип атат? Аны ким каржылап атат деген суроо бар да менде. Өткөндө жана Гүлнур Асанова Бишкек паркта 300 кызга жолук салыптыр. Азыр 50 сомдук жолук жана хиджаб сыяктанган жолук жок. Эң арзаны 500 сомдо. 300 кызга эми элестет. 150 миң сом. Ал акча кайдан келди? Гүлнур кызматкер болбосо, Гүлнур эме иштебесе эч жерде, Гүлнур бизнесмен болбосо, ал акча кайдан келген акча? Кайдан келген акча? Аны ким каржылап кыргыздын кыздарын ошондой кылып берди деп атат? Мен ушул суроого жооп таба албай келем да. Мага деле бирөө акча берип Астра ушунун Манастын китебин чыгарыш керек десе, бирөө каржыласа, мен дагы Манастын китебин Астра кыргыздын формасын тиктирип ушунча акча берейин десе, мен да түнү менен кыргыздын формасын тиктирип, көчөдө жүргөн кыздарга өзүлөрүнө чак кылып, чек чейтип, кыргыздын оюсу менен, кадимкидей колорит менен кыска узун кылып, кийгизип, жакшынакай кылып кийгизип койгум келет. Анан эмне кетип барат эле, баягы жаш да кыздар минтет дагы, могул артист дейт дагы баягы кызды акырын тартат да, булар психолог болуп бүткөн да. Минтип сүрөткө түшөт дагы айфонго. Жолук салынасың десе, тигини карайт дагы, ооба дейт дагы, салып коюп атат. Бирөө ичерге, бирөө кечерге суу таппай жүрөт, инем. Бирөөнүн үйүндө нан жок, суу жок отурса, булар акчаны кайдан алып келип атат? Же банкта иштебесе, же мамлекеттик кызматкер болбосо, же бизнесмен болбосо, Кудай Тааланын жолунда булар үйдө отуруш керек экен, бала тарбиялаш керек экен, эшикке чыкпаш керек экен. Мунун баарын баштаган, кыздарды жолго ушундай жолго салган Айжан Акылбекова, сен мени угуп эле койгонуң, бери кара. Айжан Акылбекова сенсиң. Мен сага ачык эле айтам. Акырын элечекти кийимиш болуп баштадың ушунучу. Ачык эле айтам. Дебатка келсең кел. Жеңе болосуң болмок, эми сени жеңе деп деле айтыш кыйын эми. Чынар жеңем бар дечи, бирок жеңе деп коем, балдар тургандан кел дебатка. Акырын баштадың да. Акырын баштап атасың, дагы эле баштатып атасың. Мен баарын билем бул жөнүндөчү. Бирок дебатка чакырсам эч бириңер келбейсиңер. Неге? Кече Өзбек Ажы Чотоновду чакырдым. Неге келбейт дебатка? Келсин да дебатка. Ошол жерден сөзүңүзгө аралжы. Көтөр азыр кечирип кой. Ошол эле нерсе. Анан Кыргызда мал союуну тыйып салды өлгөн адамга, туурабы? Бул Кыргыздын салты, айланайын. Кече мал союунун баарын тең тыйып салды эле. Көлдө эмне болду? Нарында эмне болду? Канча мал өзүнөн өзү өлүп кетти. Ошол бир адамдын соогуна калып Куран окулса болот беле? Эгер эки адам жарышып баратса, бирөө озуп бараткан болсо, экинчиси андан озуш үчүн өзүнүн деңгээлин бийиктетиш керек. Туура. Бул жерде ушундай эле маселе болуп атат да. Мен албетте таң калап дебейин, ошол диндин жолдорун айтып аткандар бир тепкич балким өйдө бараткандыр кыргызчылыктанчы, кыргыздын баалуулуктарынан. А сиз кыргыздын баалуулуктары мага эч ким каржылабай жатат. Мага каржылаган адам болсо, мен дагы жасайт элем, кылат элем деген тилегиңизди, оюңузду билдирип атасыз. Мисалы үчүн инвестор издеп, ушундай кылайын дедим эле, кыргыздын баалуулуктарын көтөрөлүк, тиги жактан арапташуу келатат. Басып калбасын бизди. Кыргыз деген кыргыз боюнча сакталсын. Мага ушундай акча керек болуп атат. Мага ушундай колдоо керек болуп атат. Деп бир каражат издеген же пикирлеш издеген учурларыңыз болгонбу? Болгон. Мен бул нерсени көп ойлонгом. Мен кыргызмын деген бир уран менен көп адамдарга келип чыккам мен. Болгон. Алардан оң жооп болгон жокпу? Оң жооп болгон жок. Мен аябай көп болгон. Азыр могу ушул белгилүү продюсер Дана Абдыбековага рахмат эле айтып коюш керек. Жана Акмөр фест деп бир фестиваль өткөзүп атпайбы? Молодец азамат. Өзүнүн эмеси менен чуркап жүрүп өткөзүп атат. Болгон. Менде аябай көп ой болгон да. Кыргыздын баалуулуктарын тааныталы, кыргызды
жакшы нерселерге үндөйлүү деп мен мисинген чоң спонсорлорго киргем, кат жазгам. Аябай көп болгон. Бирок оюмду ишке ашыра алган эмесмин. Ага эч убакта өкүнбөйм. Анткени алар ишке ашыра албаса, мен кандай ишке ашырам? Алар мага акча берсе ашырат элем. Акча көп болсо любой адам көп нерсени ишке ашырып коет. Көп нерсе ишке ашат да. Мисалы, арабтар келди, арабтар үй салып берип атат. Жалгыз бой энелерге деп, айылдын баары айтышып, айла жоктун иши. Үйү жок болсо, балдары ач отурса, жолдошу жок болсо, начар турмушта жашаса, айла жоктун иши, алар үй салып берем десе, артка жол жок, артка жол жок, алдыга карайын десе иштеген иши жок, билими жок. Ошондой болуп атат да, ошол учурда көп адамдар алданып калып атат да ошол нерсегечи. Өзүң деле көрүп атасың да. Баягы адам ашып баратса бир тепкич өйдө болуш керек деп атасың. Ал билимиң өйдө болгону менен деле маңкурттар басып кете берет экен. Баягы өзүңдү мактабасаң, башкалар бетке түкүрүп кетет дейт кыргыздачы. Сен өзүңдү бийик алып жүрсөң, бийик боюнча калам десең деле, акчанын кулу болуп алган адамдарга сөз жок да. Мен көп ушуну эме кылам да. Деп эметем да, мисалы, кечээкү Токмоктогу окуя боюнча деле жанакы келинди зордуктайм деген сөзүңүз каралжы. Ушул жерден ал темага өткөндөн мурун бер жагын бүтүрүп алсак, айтып атпайбызбы? Сиздин бул азыркы кылып аткан аракеттериңиз, динге сын айтып атканыңыз, дагы адамдарды дебатка чакырып аткандарыңыз, мунуңуздун эң түпкү максаты эмне? Бул жерде кыргыздын баалуулуктарын көтөрүп чыгуу, алардын кыргыздын баалуулуктарын аларга түшүндүрүп берүүбү, же болбосо башка бир ички таарынычтар, же бир башка бир пикир келишпестиктер барбы? Ой алтын, эмес ички таарынычтар болуп, Өзбек ажы менен мен атам тааныбаган адам менен эмне таарынычым бар дейсиң алтын. Айжан Акылбековага эмне таарынычым бар дейсиң? Айжан Акылбековадан эмне мен роль талашыптыр дейсиңби мени? Анжеликага эмне таарынычым бар дейсиңби? Сахна талашыптырмынбы андан мен? Гүлнур Асановага эмне таарынычым бар? Комуз талашыптырмынбы колунан аны мен? Же алардын жеп аткан тамагын тартып алыптырмын? Менде эч кандай таарыныч жок. Демек сиздин максат бир кыргыз боюнча калышы. Колуман ошол кыргыздын кийимин тиктирип берип, кыздарга кийгиз албасам дагы кыргыздын улуту кыргыз боюнча калып, кыргыздын салты, кыргыздын санаасы, кыргыздан муундан муунга өтүп сакталышы мен үчүн. Негизги максатыңызды ачык айтып берип атасыз. Буга ыраазычылык. Анан бир дагы суроо туулат да ушул жерденчи. Адам өзүндө максат болбосо, башка бирөөнүн максаты үчүн иштейт деген сөз бар, Сиздин максатыңыз кыргыздын баалуулуктарын көтөрүү экен, ошону сактап калуу экен. Тиги сиз айтып аткан адамдардын максаты башка экен. Сиз өзүңүздүн максатыңызга чыныгы аракет жасай албай, тигилердин максатынын артында илешип жүргөндөй сезбейсизби өзүңүздү? Эч убакта. Мен эч кимге илешким да келбейт. Анча-мынча эркектен өйдө турган аялмын. Өзүмдү мактап эле коем. Мен илешип үтүр точкада болгум келбейт. Мен кыйын аял зат. Алдыга баратам, алдыда бара берем. Демек азыр силердин алдыңарга да кирерде иман жолунда жүргөн белгилүү журналист, Ала тоонун алып баруучусу Айчүрек Боркеева телефон чалып, Астра, мен ушундай эле түшүндүм, жөнүнө койбойсуң деди да. Болбосо экөөбүз аябай жакшы катышпыз. Бирок экөөбүздүн көз карашыбыз динге экөөлөк да. Мен эч кимге үтүр точка болуп, бирөөгө кошомат айткан аял эмесмин. Болгонун болгондой кылып айтып, болгонун бетине да айтып берген аялмын. Артым таза аял мен. Оба, Астра ушундай экен. Астра зына иштерин жасайт экен. Астра бузук экен. Астра минтип калыптыр дегендин баарын тең дебатка чакырам, эркекче. Абдан көп адамдарды дебатка чакырып атасыз. Жок, ошолорду дебатка чакырсам келбей атпайбы кана мен. Өзбек Ажы Чотонов келем деп 3 саат күтүп отурдум. Эркекче сөз берген. Эркекчилиги ошолбу. Кыргыздын эркегинин колунда камчысы бар, оозунда сөзү бар. Айткан сөзүнө турган жигитти эркек деп айтат. Анан кече халат кийип алып, эркектин намыстан тайган ошол да. Халат кийип алып, башына чалма оронгон, аялдын жоолугун оронгон аял эле болуп калат да айланай. Анын эмнеси бар экен? Бул берүүбүздө сиздин азыркы биздин коомдо болуп аткан окуяларга өз пикириңизди,
сиздин позицияңызды толук ачып элдерге жеткирүү, туура болсо туура, туура эмес болсо туура эмес дегендей жеткирели деген оюбуз болчу. Анан менде акыркы бир суроо пайда болду. Мен эч кимдин артынан жүргөн адам эмесмин. Эч кимге жамакташпайм. Үтүр точка болбойм. Эч кимдин артына жүрбөйм. Өзүмдүн принцибим, өзүмдүн максатым бар деп атасыз. Демек, сиздин максатыңыз кыргыздын баалуулуктарын көтөрүү, кыргызды кыргыз кылып сактап калуу экен. Бирок сизди азыркы коомчулук таанып атат, кыргыздын баалуулугун сактап калуу иштериңизди көрбөй атат эч ким. А наоборот, сиздин ошолордун артында илешип жүргөндөй, ошолордун артындагы талашып жүргөндөй таанып атат сиздичи. А сиздин максатыңыз кыргыздын баалуулуктары болсо, ошондой бир иш-чара уюштуруп балким, же бирөөдөн жардам сурадым, колдоо болгон жок деп атасыз. Колдоо болгон жок, башка кереги жок экен деп калып калбай, балким башка ракурстардан карап көрүп, башка бир жолдорун карап көргөнгө кантип болбосун? Болот, Кудай буйрса, баягы ар ким өз деңгээлине жараша түшүнөт. Мен эми хайп жаратайын деген 18 жаштагы кыз эмесмин. Мен азыр элге чукулдап калдым. 2 уулдун энесимин. Алипени ачканда 36 тамга бар да. Ошол 36 тамганы тааныш үчүн балдар 6 ай окуйт да. Анан Алипа майрамы болот да. Кудай буйрса, мен дагы Алипени окуп бүтүп калдым. Эне тил көтүп атам. Кудай буйрса, күркүрөгөн күздө октябрдын 15-16-сында кыргыздын баалуулуктары деген Кожомкул атындагы спорт ортосунда сонун бир иш-чара өткөзөм. Абдан жакшы. Буйрса, күзүндө, күркөргөн күздө бир жакшы кыргыздын баалуулуктарын көтөргөн, жакшынакай сиздин максатыңызды алга жете элеген бир иш-чараны көрөт экенбиз. Менин жеке журналисттик пикиримде ушундай болуп атат да. Адам бирөөгө илешпей, сиздин агадагы энергияңыз, агадагы сиздин мисалы үчүн көз майыңыз короп атат, энергияңыз короп атат, убактыңыз короп атат дегендейчи, ошол убактыңыздын баарын кыргыздын баалуулуктарын өнүктүрүүгө жасалган иш-чараларга салсаңыз, балким күз эмес, ага чейин дагы жакын арада болот беле, балким андай иш-чарадан экин уюштурат белеңиз деген бир мүдөм, оюм болуп атат да менде. Эме да, тамакты бышырганда биринчи май салат да энем. Андан эт курулат, анан туз салынат. Ал кайнаш керек. Ал боркулдап кайнап, эт оозго салганда эрий тургандан адам жейт да ошол нерсеничи. Анан чала бучук кылып эле бирденкени алып чыга алып эле төш каккан эмес ал. Ал тарыхта кала турган нерсе болуш керек. Мен ушундай ойлойм. Тарыхта кала турган нерсе болуш керек да. Мен азыр жазап кой десең, жазап кое берем. Проблема жок ал нерседе. Мен анткени 98-жылдан бери мен уюштуруучу катары, ал убакта продюсер, администратор деген жок эле. Уюштуруучу элем. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин мен уюштуруучумун. Мыкты уюштуруучумун, мактанып айта алам. Анан уюштуруп койсо болот ал нерсеничи. Мен ушул нерсеге 2 жылдан бери ошону багып, сонун кылып бир ичимен бир кайнатып келатам да. Кудай буйрса, баягы иште эмне болсо, казанда эмне болсо, чөмүшкө чыгат дейт кыргызда, туурабы? Туура. Чөмүшкө чыккан кезде ошол убакта май менен кошо шорпосун кошо ичебиз. Ошондо мен сени чакырам. Буйрса, ошол күнгө жеткирсин, Кудайым буйрса. Максатыңыз ушул кыргыздын баалуулуктарын көтөрүү болуп аткандан кийин, балким ушундай пикирдеги, сиздин пикирдеги көп атуулдарыбыз бар. Кыргыз деп күйгөн, кыргыз деп жүргөнчү. Анан ошолор дагы бир иш-чара кылсам, же бир проект баштасам, же бир берүү баштасам деп бирок колдоо таппай жүргөндөр бардыр, балким көрүүчүлөрдүн арасында. Ошолордун арасынан сизге келип эжеке ушундай кылайын деп аттым эле деп бир моралдык жактанбы, материалдык жактанбы колуңуздан келген жардамыңызды берүүгө даярсызбы? Даярмын. Неге даяр эмесмин? Даярмын. Күнү десе күнү, түнү десе түнү даярмын. Күнү түнү интернетим күйүп турат, Facebook баракчам ачылып турат, Instagram баракчам ачык, Twitter'им ачык, Telegram'ым ачык, элдин баары номеримди жатка билет. Чала берсин, даярмын. Абдан жакшы. Эми көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир мисал айта кетишим керек болуп атат да. Мисалы үчүн экөөбүз кыргызбыз да. Анан баягы караңгыда калып калдык да ошол жылдарычы. Анан баягы элдер жарык издеп эки жакты карап башташты го. Анан алыстан бир жарык көрүндү. Балким ал азыркы биз жоруп аткан, биз күнөө коюп аткан арапташуудур бир жарыкчы. Экинчи жарык бардыр, ал кыргыздын баалуулуктарыдыр. Ошол эки жарыктын ичинен көбүрөөк активдүү болуп, элге баягы жарыгын көбүрөөк чачканга аракет кылганы ошол арапташуу болгондур. Анан эл баягы кайда барат андан башка тиги жарык көрүнбөсө, анан ошону көздөй кетип баратат да.
биз ошол айтып атабыз. Кыргыздар эзелден бери эле намаз окуган, исламдын принциптерин карманып келишкен. Бирок ошончолук берилип фанат болуп кеткен эмес деп атабыз. Биз анда кыргыздын баалуулуктарынын ичиндеги ислам принциптерин ачып көргөзүп берсек элге. Эми Ошонун үстүндө бир оюңузда иш-чаралар же бир проекттер барбы? Билесиңби, ошол убактагы биздин көп залкарлардын, ошол убактагы айылдагы ата-апалардын, нускалуу карыялардын көзү өтүп кетти да көбүчө. Ал убакта жаш болгон экенбиз. Болбосо ошондо ойлой берем, баягы алтын микрофон деп, золотой фонд деп, ошолорго сакталып калганда, тагына көп нерсе сакталбай калганда биздечи. Азыр айылга барсаң бир 2-3 чалы калгандары бүт Россияда жүрөт. Баарыбыз тең эле тентип ар кайсы жерде кара курсактын айынан жүрөбүз да. Ошол улуулуктарды сактап калган анча-мынча эле калбаса көп адамдардын көзү өтүп кетти да. Мен ушуга эрте төрөлбөй же эртең төрөлбөй деп айттың деп калам да. Айттың деп калам. Кудай буйрса мен жакында бир уруулар жөнүндө бир жакында чыгат, аманчылык болсо уруулар жөнүндө китеп жазып атам. Уруулар жөнүндө кыргыз ким болгон, кыргыз канча уруудан турган, баягы оң тарап, сол тарап депчи, Кудай буйрса жакында колго тиет деп турам. Ошол китебим бүткөндөн кийин анан баштайм мен бул иштичи. Башында кириштимби, аягына чейин чыгам. Анан жана өлтүрүп кетем, анан союп кетем, анан сага жаназа окубайм дегендер эркекче эле алдыма келе берсин. Эми өлтүрүп кетсе башта бирөөлүм бар да, туурабы? Союп кетсе дагы бар. Дагы айтып коеюн, оң жагымда манасым, сол жагымда саметайым бар. Өлсөм табытымды көтөрчү 2 уулум бар. Арапташып ат койбогон, ырыс келсин деп атын ырыс келди. Ийгилик коштосун деп атын ийгилик коштогон уулдарым бар, ырыс келди, ийгилик аттуу. Эсиңерде болсун. Өлтүрүп кетчү киши мен эмес. Силер мени эмне кыласыңар өлтүрүп? Ош базардагы келемиштерди тазалабы, өзүңөр жеп аткан тамактагы. Жакшы бир маек болду деп ишенип турам. Буюрса ушул жерде айтылган сөздөр, ушул жерде айтылган пикирлер, ушул жерде калбайт деген жакшы ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлык.